Көл районунда бир туугандар муздаткычта тоңуп каза болушту. Алар 4 жана 6 жаштагы агайыны балдар. Ойноп жатып эски муздаткычка камалып калып тумчугуп калышкан. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Окуя 3-июнь күнү Төп районунун Михайловка айылында болгон. Саат 11:55 чамасында эки бир тууган үйдүн короосунда ойноп жатып, дайынсыз жоголуп кетишкен. Мындан улам балдардын ата-энеси милицияга кайрылышкан. Балдарды издөө иштери кечке чейин болуп, бирок алар табылган эмес. Саат 17:00 үйдүн короосунда турган эски муздаткычты ачып көрүшкөндө балдар муздаткычтын ичинде болгон. Алар ойноп муздаткычтын ичине кирип камалып калып тумчугуп калышкан. Ал муздаткыч сырттан гана ачыла турганы аныкталган. Факты боюнча соттук медициналык экспертизалар дайындалды деп билдирди милициядан. Нарында шулуундардын тобу 270 кишинин тез аранын ичинде байый турганын айтып, жакшы киреше алып келе турчу бизнеске акча салдырып, сызга отургузуп кетти. Бул тууралуу Финполициядан билдирди. Алданган жарандар кайрылгандан кийин аталган кызмат финансы пирамидасын таап чыккан. Финполдун версиясы боюнча бул ишти бир аял менен эки эркек киши уюштурган. Алар FIVI аттуу компанияны Юстиция министрлиги менен салык кызматынан каттоодон өткөрбөй туруп, Нарын шаарынын Борбордук базарынан кеңсе ачышкан. Жарандар финансы пирамидасы үчүн шарт түзүп, айрым адамдардын ишенимине кирип, компанияга башка кишилерди тарткан үчүн акчаларын айтышкан деп айтылат маалыматта. Келтирилген чыгым 30 миллион сомдон ашкан. Ошол эле маалда компанияга катталуу үчүн эң аз 7000 сом, эң көп 2 миллион сомго чейин төлөө керек болгон. Бишкектин четиндеги Ак Ордо 3 конушунун тургундары митингге чыгышты. Алар тамсалып жашап жаткан жер тилкелерин мыйзамдаштырып берүү талабын бийликке коюшту. Айтымдарында конушта 2012 жылдан бери эл жашайт. Ушул убакка чейин өкмөт тараптан бир да адам бар эле, канысы аз келгенсип, конуштагы айрым жер тилкелерин 3-4 адамга сатып жиберген шулуундар көптүгүнөн жапа чеккендер бар. Мындан улам карапайым эл кайда барып даттанаарын билбей, турак жайсыз сатып алган акчасын кайрый албаган фактларда кездешип жатканын айтышат. Ал эми жол, электр энергиясы, суу маселелерин конуштун тургундары өздөрү ашар жолу менен бүтүрүп, анан калса жер, суу салыгын жана электр энергиясына төлөп келишет. Тургундарды түйшөлткөн негизги көйгөй мектеп, бала бакча, медпункттун жоктугу. Бул тууралуу чогулгандар президентке, жогорку кеңешке кайрылуу жолдошту. Ак Ордо 3 конушунун тургундары проблеманын эртерээк чечилишинен үмүт кылышат.